230 түтүн калкы бар Москва районуна караштуу Төлөк айылында таза суу маселеси анча жакшы болбой келген. Өткөн жылы аймакта 25 миллион сомго суу тутумун жакшыртуу долбоору ишке ашкан. Анын натыйжасында айылдагы бардык суу түтүктөрү алмаштырылып, ар бир үйгө таза суу киргизилген. 7900 метр суу түтүкчөлөр алмаштырылды проект негизинде. 93 колодецтер орнотулду. Ошол проекттин негизинде бизге азыр бүгүнкү күндө ар бир үйгө суу берип жатабыз. Ар бир үйгө счетчиктер коюлду. Ал эми ар бир үй болсо өз каражаты менен үйлөрүнө суу түтүкчөлөрүн тартып алышты. Суу түтүкчөлөрүн тартып алышты. Бардыгы пластикалык. Бүгүнкү күндө заман талабына ылайык келген баягы материалдар колдонулду. Калкты үзгүлтүксүз суу менен камсыздоо максатында айылда Жайчыбек ата муниципалдык ишканасы түзүлгөн. Элеттиктерде ичүүчү таза суу көйгөй чечилип, үйлөрүнө шарттарды түзүп алышкан. Кудай буйрса эмне дейин, таза суу чыгып, үйлөгүлөргө жакшы болду. Ысык суу, мустак суу дегендей. Ушул мурункуга караганда аябай эле жакшы болду. Мурун эми суу деген кички азайып, напор жок болуп, суу деген ичинен ар кандай нерселер чыгып жаман болсо, азыр мына таза суу чыкты. Кудай буйрса жакшы үйдө бар туалет, ысык суу бар, мустак суу бар. Өткөн жылы Москва районунун көчөлөрүн жарыктандырууга 9 миллион сом өздөштүрүлүп, 1620 жарык чырактар орнотулган. Ошондой эле аймактарды өнүктүрүү жылында ар бир шаар районго республикалык маанидеги жана ички жолдорду оңдоо каралган. 2019 жылы Москва районунун жолдорун оңдоого 78,5 миллион сом өздөштүрүлгөн. Маселен, Беловодская айылындагы Киров көчөсүнүн 2 чакырымына асфальт төшөлгөн. Биз 6,2 километр асфальт төшөдүк. Анын 3 километри жана развитие регионов боюнча 3 километр плановый. Өзүбүздүн 3 километр 200 метр ал плановый боюнча иштедик. Аны эми ушул жерге, мына жерге быйыл 2 километр жол салдык. Мына Кирова көчөсүнөчү. Бирөө өстүн план боюнча 1 километр, бирөө жана развитие регионов боюнча 2 километр. Райондун 1-май айыл аймагындагы Дан агропродукт логистикалык борбору ички өндүрүштү өнүктүрүү, атаандаштыкты жакшыртуу максатында иштеп келет. Бул жайда фасоль, чечевица сыяктуу буурчактын түрлөрү сорттолуп сакталат. Өндүрүлгөн продукция Россия, Казакстан сыяктуу чет өлкөлөргө экспорттолот. Айта кетсек, борбордо эмгектенген 100гө жакын адамдын көбү жергиликтүү тургундар. Россия, Казакстан дагы башка өлкөлөр менен иштешебиз. Бүгүнкү күндө азыркы убакта биздин заводдо 100гө жакын адам иштейт. Ал завод адамдардын көбү ушу Москва районунун жарандары, 90%тен көбү. Фасоль Талас областынан жана Чүй областынан келет. Чечевица жана горох, нуттарды биз Кыргыз жеринде дагы өстүргөнгө фермерлерге жардам берип атабыз. Аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылында аткарылган иштер быйыл дагы артыкчылыктуу багыт катары улантылат. Автанил Бактыбеков, Жумой Исманалиев, СТВ, Москва району.